Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, орозонун артыкчылыктары боюнча келе турган болсок, албетте бул орозо соо чексиз. Аллах Таала бул орозонун сообун эч бир өзүнүн периштесине дагы, өзүнүн жиберген пайгамбарларына дагы бул орозонун соон баяндап берген эмес. Анын өлчөмүн айткан эмес. Болгону пайгамбарларына аларга айтканы ла мисля лаху, орозого теңдеш эч бир амал жок деп гана кабар берген деген. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо адамдар кыямат күнүндө роян аттуу бейишке кирери тууралуу жөнүндө гана баяндап берген. Жана ошондой эле дагы орозо тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадистеринде, хадиси кудисиде бизге баяндап, Аллах Таала фаиннаху ли ва наджизи бихи. Бул орозо мен үчүн болот, ал эми орозонун сообун, анын сыйлыгын мен өзүм гана беремин деп гана Аллах Таала өз пайгамбарларына баяндап берген. Ал эми анын сообу тууралуу Аллах Таала эч бир өзүнүн периштелерине дагы, пайгамбарларына дагы баяндап берген эмес. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул орозонун берилүүчү сообу чексиз болуп эсептелинет. Анын сообу бейиш гана. Бул ибадаттардын эң улуусу болуп эсептелинет. Ашрафул ибадат, ибадаттардын эң шарапаттуусу, ибадаттардын эң улугу болуп саналат. Мына ошондуктан биз орозобузга аябай чоң маани беришибиз керек. Ага көңүл коюшубуз керек. Эгерде чексиз сооп издеп жүргөн болсоңуз, сооп бул мына ушул орозодо. Өзгөчө Рамазан айында Аллах Таала парыз кылган орозо кармала турган болсо, мунун сообу нафил орозолорго караганда эселеп көбөйтүлүп берилет. Ошондуктан биз орозого чоң маани беришибиз керек. Өзгөчө парыз орозого биз бейкапар болуп, ага кош көңүлдүк кылып, ага маани бербестен бул орозону биз өткөрүп жибербешибиз керек. Орозону сөзсүз түрдө чоң маани берип кармашыбыз керек. Жана ошондой эле бул орозону канткен орозом толук болот, канткен орозонун мустахабтарына, сүннөттөрүнө маани берип, баарын кошуп кармай алам, канткен мен орозом кооз орозо болот, канткен мен орозом кабыл болот деп, мына ушул нерсеге маани беришибиз керек. Эгерде биздин бир эле туткан орозобуз Аллах Тааланын астында кабыл болуп турган болсо, эртең мунун сообу чексиз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде кабар бергендей эле, бунун сообу роян аттуу бейиш болот. Андан башка нерсе болбойт. Биз издеп жүргөн бейиш, биз самап жүргөн бейиш мына ушул орозого камтылган. Эгерде кыямат күнүндө жүзүңүз жарык болуп, Аллах Таала даярдап койгон түбөлүктүү бейиште пайгамбарыбыз менен, дагы башка пайгамбарлар менен, шахидтер менен, сыдыктар менен, сахабалар менен, жана башка өзүңүздүн сүйүктүүлөрүңүз менен бирге болууну каалай турган болсоңуз, анда бүгүн мына ушул орозого чоң маани берип, сабырдуулук менен бул орозону кармап коюңуз. Бүгүн орозону колдон чыгарып жибере турган болсоңуз, анда эртең кыямат күнүндө өтө чоң соопту колдон чыгарып жиберген болосуз. Бейиштен кургалган болосуз. Роян аттуу бейиштен кургалган болосуз. Мына ошондуктан бүгүн мына ушул аз гана күндө Аллах Таала орозону айям ма'дудат деген, эсептелүү гана күндөр деген. 30 күн бул эсептелүү гана күндөр. Мына ушул эсептелүү гана күндөрдө биз орозого кармап коюшубуз керек болуп эле эсептелинет. Эң урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул орозо боюнча келген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген ар түрлүү хадистер бар, аябай көп келген. Орозо кармаган адам тууралуу, жана орозо адамдын оозунан чыккан жыт тууралуу, жана орозо адамга берилүүчү сооп тууралуу биз жогоруда айткандай эле
жана ошондой эле бул оразодон адамдарды кандай сүйүнүчтөр коштоп жүрөт, бул ороз адамдарга периштелер истигфар айтары тууралуу, бул ороз адамдын кылган дуасы кабыл болору тууралуу, бул ороз адамдын кылган ар бир иши Аллах Таалага жагып турары тууралуу бизге кабарлар берген. Ошол хадистердин бирине токтоло турган болсок, хадиси кудусиде пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Хадис кудуси деген бул Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эч бир ортомчусуз түзмө түз айткан сөзү болуп эсептелет. Аллах Таала айтат: "Кала Аллаху Таала: Куллу амали ибн Адам лаху илля сияма фа иннаху ли ва ана ажзи бихи." Адам баласынын жасаган бардык амалдары өзү үчүн. Бир гана туткан орозосу мен үчүн дейт. Анын сооп сыйын мен өзүм берем деп Аллах Таала хадиси кудусиде бизге баяндап берет. Бул хадиске алымдарыбыз түрдүчө түшүндүрмөлөр берген. Кээ бир алымдар 50ден ашуун сөздү айткан. Кээ бир алымдар 10 сөздү айткан. Кээ бир алымдар 1 сөздү, кээ бир алымдар 15 сөздү, ар кыл сөздөрдү айткан. Улуу алымдар ушундай түшүндүрмөлөрдү берип өткөн. Мына ошол түшүндүрмөлөрдүн кээ бирлерине келе турган болсок, бир 3-4 алымдын сөзүнө келе турган болсок, биринчи имам Ибн Абдул Бар рахимахуллах таала айтат: "Кафа би кавлихи фазлан ас-сияма аля саирил ибадат." Аллах Тааланын ас-сияму ли деген сөзү дейт. Орозо мен үчүн деген, туткан орозосу мен үчүн деген сөзү дейт. Башка ибадаттарга салыштырмалуу бул орозо өтө улуу амал экендигине, өтө фазилеттүү амал экендигине жетиштүү дейт. Анткени Аллах Таала бул орозону улуктап мен үчүн да айтып атат. Албетте Аллах Тааланын баардык жаралган макулуктар Аллах Таала үчүн, Аллах Тааланын макулуктары. Бирок ошолордун ичинен да Аллах Таала өзүнүн ташриф берип, аларды шарапаттуу кылып туруп, не деп атат? Мен үчүн деп атат. Кандай эле Байтулла, Аллах Тааланын үйү деп Кабаны айткан сыяктуу эле. Жанакатулла деп айткан, Аллах Тааланын төбөсү деп айткан сыяктуу эле. Ас-сиямулла, Аллах Тааланын орозосу. Демек, орозо ким? Аллах Таала үчүн гана болот. Аллах Таала орозону урматтап, өзүнө кошуп айткан. Орозо меники деп айткан. Ибн Абдул Бар рахимахуллах ушуну айтат. Ушул сөзү гана орозонун бул өтө фазилеттүү амал экендигине жетиштүү деген. Эми имам Наваи рахимахуллахтан сөзүнө келе турган болсок, бул имам да рахимахуллах өзүнүн имам Муслимдин китебине пайгамбар хадистерин жыйнаган китеби бар. Мына ошого имам Наваи рахимахуллах таала шарх берип жазган. Мына ушул хадиске келген кезде бир нече сөздөрдү айтат. Мына ошол сөздөрдүн бирине токтоло турган болсок, биринчиси бул имам рахимахуллах таала айтат: "Аннаху лам ю'бад ахадун гайруллахи таала бихи." Анткени бул орозо менен жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылынат дейт. Аллах Тааладан башка бирөөгө сыйынып жаткан, батыл нерселерге ибадат кылып жаткандар, булар өздөрүнүн батыл илахтарына сажда кылышы мүмкүн, алар үчүн садака бериши мүмкүн, өздөрү ойлоп тапкан намаздарын окушу мүмкүн, бирок алар үчүн орозо кармабайт дейт. Орозо бул бир гана Аллах Таала үчүн кармалат дейт. Ошон үчүн Аллах Таала ас-сиямули, орозо мен үчүн гана кармалат, анын сыйлыгын мен гана берем деп өзгөчөлөп койду деп айтат. Жана имам Наваи рахимахуллах таала сөзүн улап не дейт? Ас-сияму юбаиду ани рия ли хифаихи дейт. Орозо бул риядан алыс дейт. Жашырын ибадат болгон себептүү риядан алыс болот дейт. Орозону кармаган адам Аллах Таала үчүн гана кармайт дейт. Чын ихлас менен Аллах Таала үчүн кармайт дейт. Ал жерде эч кандай бир инсандын кызыкчылыгы жок дейт. Инсан башка ибадатты кылган кезде, садака берген кезде, же намаз окуган кезде башка адамдар көрүп аны макташы мүмкүн, о деп инсанга бир пайда алып келиши мүмкүн, ушун дүйнөлүк жактан. Же садака берген кезде ана бул берешет адам экен деп ушинтип элдерге бир аз көрүнүп, ушундай бир рия аралашып калышы мүмкүн. Бирок орозо бул сыр болгон себептүү рия аралашпайт. Ошон үчүн Аллах Таала
фаиннаху ли, ал мен үшін мен аның сыйлығын өзім ғана беремін деп ушунун кепилдигин алган дейт. Да имам ибн Кайым рахимахулла айтат: ас-сияму сирру байна абди ва раббихи дейт. Ораза бул пенде менен Роббусунун ортосунда болгон сыр амал, жашыруун амал дейт. Анткени инсандар анын сырткы көрүнүшүнөн билиши мүмкүн дейт. Бул ошол ораза кармап, жебей, ичпей, өзүнүн шахваттарын жакындабай жүргөнүн сырттан көрүшү мүмкүн дейт. Бирок анын жүрөгүндөгү сырды алар билбейт дейт. Ошол жемелигин, ичмелигин, шахватын жалгыз Роббусу үчүн гана таштагандык жүрөгүндөгү ихласын эч ким билбейт дейт да. Мына ушул себептен Аллах Таала ушул жүрөгүндөгү ихластуу себептүү оразанын хакыйкасын, ибадаттын чыныгы, өзөгү ушул оразада болгондугу үчүн Аллах Таала ушул мен үчүн деп өзүнө алды дейт. Эми да башка имамдар сөзүнө келе турган болсок, имам Ибн Хаджар рахимахуллаху таала бул дагы Сахих Бухариге өзүнүн Фатхул Бари деп шарх берген улуу алым, өтө чоң алымдардын катарында. Бул рахимахуллаху таала бир нече түшүндүрмөлөрдү айткан. Жада калса өзүнүн мурунку алымдардан Абул Хайр рахимахуллаху таала ушул хадиске 50 сөз берип түшүндүрмө жазгандын баяндап, муну ошонун ичинен мен 10 сөз тандап алдым деп туруп ошону баяндап берет. Ошонун бирөөсү бул не дейт? Ал-сияму ахаббул ибадати илаллах таала ва муқаддимун инди дейт да. Ал-сияму ахаббул ибадати ва муқаддимун инди. Ораза бул ибадаттардын ичинен мага эң сүйкүмдүү болгон амал. Жана башка амалдардан эң алдын турат деп ушинтип Аллах Таала баяндап берди дейт бул сөзүндө дейт да. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул оразанын сооп сыйлыгы чексиз экен. Биз буга чоң маани беришибиз керек. Жана ошондой эле дагы Ибн Ражаб Хамбали рахимахуллаху таала бул дагы өзүнчө бир ажайып сөз айтат. Оразаны бир гана сабырлуу адамдар гана кармай алат дейт. Ораза өз ичине сабырлуулукту камтып алган дейт. Ал эми сабырдуулук шариятыбызда 3кө бөлүнөт. Биринчиси Аллах Таалага ибадат кылууда сабырдуу болуу, экинчиси күнөө иштерди тыйлууда, арам иштерди таштоодо сабырдуу болуу, үчүнчүсү ошо тагдырдын бир ачуусуна сабырдуу болуштук. Ал эми оразада ушул үчөө тең бар дейт. Биринчиси Аллах Таалага ибадат кылууда, ораза кармоо ибадат, ушул ибадатта сабырдуу кылат, экинчиси ораза кармоочу арам иштерден тыйылат, үчүнчүсү тагдырга сабыр кылат дейт. Ораза карматканда курсак ачат, чаңкайт, өзгөчө бир жумуш күн болуп кала турган болсо, же күн ысык болуп кала турган болсо, Аллах Тааланын тагдырына ошол ыраазы болуп, ушинтип бир тагдырдын ачуулугуна, өзүнүн курсагына ачышканына карабай, чаңкагандыгына карабай чыдап, денесинин ооругандыгына карабай чыдап, ушинтип ораза кармайт дейт. Бул сабырдуулуктун 3 бөлүмүнөн камтып алат дейт. Ал эми Аллах Таала Кур'ан Каримде иннама юваффа сабируна ажрахум бигайри хисаб. Биз сабырдуу адамдардын сооп сыйлыгын эсеп кысапсыз беребиз деп бизге баяндап берген дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай эле, Рамазан айы бул собур деген, сабырдуулуктун айы деген. Ошондуктан ораза өтө чоң сабырдуулукту талап кылат. Кыйналган болсоңуз чыдап коюңуз. Сизге ушундай кыямат күнүндө ушул оразаңыз кабыл болуп кала турган болсо, Аллах Тааланын астында иншалла кабыл болду деп үмүт кылабыз. Эртең кыямат күнүндө сизге эсеп кысапсыз сооп берилет. Дагы башка алымдар бул эсеп кысапсыз дегенди мындайча түшүндүрөт. Ушул акыркы сөзүбүз болсун. Кыямат күнүнө барган кезде адам бирөөлөргө зулум берип койгон болсо, же бирөөдөн карыз болгон болсо, кыямат күнүндө ошолор келип өз акыларын сурайт. Тиги дүйнөдө менен карыз алдың, ошону бер дейт. Ошону төлөбөй кеттиң эле дейт. Же бирөөсү келип мага зулум бердиң эле, мени сөктүң эле, ошолорду мага бер деп талак кылып келген кезде, алардын акыларын бериш үчүн инсан өзүнүн соогунан бере баштайт. Бирөөдөн карыз болуп калган болсо, ал дүйнөдө, ал жерде мал, дүйнө иштебейт. Жалаң сооптор гана иштейт. Соопторуна бере баштайт тиги адамдарга. Соог албай калган кезде алардын күнөөлөрүн алып тиги адамга жаба баштайт. Мына ошол кезде ораза кармаган болсо, Аллах Таала ана адизибик, сыйлыгын жазасын мен берем деген, ошолордун карызын, ошолордун зулум бергендердин баарын соопторун Аллах Таала өзү куткарып коет дейт да. Ошол Аллах Таала өзү соопторду берип,
ушулардын баарын куткарып коет деп алымдарыбыз тafsir берген. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, бул орозого чоң маани берели. Мына ушундай улуу Рамазан айында Аллах Таала баяндаган бергендей эле айяма мадудат, эсептелүү гана күндөрдү өткөрүп жибербейли. Эсептелүү гана күндөргө бир сабырсыз болуп колдон чыгарып жибербейли. 30 күн гана, 29 күндө болуп калышы мүмкүн, эгер ай көрүнүп калган болсо. Муну ошого ушул нерсеге сабырдуу болуп, ушундай чоң бир жүрөктөрүбүздө чын ихлас менен чоң соопторду үмүт кылып, Аллах Таала калыс Аллах Таала үчүн бул орозону кармап берели жана Рамазан айында дагы башка фазилет амалдарды аткарып карууга Аллах Таала бизге баарыбызга тавфик берсин. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.